экинчи жолу өткөрүлгөн сал бурун ойну зор кызыгууларды жаратты. Жада калса, анын күйөрмандарын күн бою жааган жамгырда коркута албады. Ошого жараша баш байлоо үчүн ат салышкан 70 тайганчы, 50ге жакын мүнүшкөр жана жаатуунун 20 чебери кызыктуу оюндарды көрсөтүштү. Бул дагы ошол көчмөндөр оюнуна даярдык көргөн этаптарынын бирөө деп эсептесек болот. Мыкты жаачыларды, мыкты бүркүтчүлөрдү, мыкты тайгандарды, мыкты шымкаракеттерди тандашыбыз керек. Бирок алдыда дагы көптөгөн мелдештер бар, күзгө чейин. Эң оболу алдыдагы ири эл аралык мелдешке даярдык көрүү кызыкчылык көрүлгөн сал бурунда таласттар тайган, көлдүктөр куш салууда жана чүйдүктөр жаатууда алдыларына эч ким чыгарышпады. Ал эми талай элдерден санашкан артыктар биринчи программасына киргизилген бардык үчтөрдөн тең экинчи орунду камсыздашты. Ата-бабабыздан бери келаткан ушу бүркүт салы, куш салы, вителги салы ушундай. Бул деген лачын деген куш, муну деген тапташор, кээде жемберге койсоң тарынып эметпей калат. Экинчи бул жолку таймаштарда жогорудагы каарман соңдуган тестерден улуулардан кем калышпады. Мунун өзү бир далайга умтулап түшкөн салбурун кайрадан жалпы элдин энчисине айлангандыгын айгиндейт. Андыктан нарында өткөрүлгөн үчүн ашпадын үч турсанын мээнеттери текке кетпеди десек болот. Алыс айдын жаштары болуп биргеликте өткөрүп атабыз. Спонсорлорубуз Алмаз Байке, федерациянын президенти байгелерин ошо иш ойдот. Анан биз кичирээк эле уюштурганда эмес, чоң айландык, Кудайга шүгүр. Бүркүттөрүбүздү салдык, тайгандарыбызды чуркаттык, баары жакшы болуп жүрсү. Айтмакчы, ушул сал бурун боюнча өлкө чемпионатынын жалпы байгелик фондусу 250 000 сомдо түзүп, андан бир да катышуучу кур калбады. Нарында өткөрүлгөн бул күрөштөрдө бизде мыкты чеберлер бар экендиги белгилүү болду. Албетте мындай шартта алда күтүп жаткан көчмөндөрдүн экинчи оюнда сөзсүз түрдө ийгиликтин болору күтүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Чулпунбек Аббасов, Бакыт Самсакунов, коомдук биринчи канал, Нарын району. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен толукталды.